Ош облустук ооруканага кечинде 6 жаштагы бала ок жеп түшкөн. Окуя Кара Суу районундагы Падаван айылына караштуу аймакта болжомунун саат 20:30 чамасында болгонун Ош облустук ИИБден билдиришти. Алдын ала маалыматтарга караганда, аны агасы пневматикалык мылтык, тир мылтык менен кокустан атып алган. Ок табарсыздык тарапка тийген, ал жерде атасы да болгон. Баланы ооруканага саат 20:55 алып келишкен. Бөбөктүн жалпы абалы орточо оор экени айтылууда. Маалымат булагы Спутник AG. Ушул жана башка жаңылыктар 5-6 минуттук убактыңызды аябай биздин соңку кабар каналыбызга чыгып жаткан жаңылыктарды көрүп, өйдө караган бармакчаны басып, каналга каттала кетиңиз. Чоң рахмат. Табарсыздык тарабынан ок тийип, Ош облустук ооруканага түшкөн 6 жаштагы балага операция жасалды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Баладан пневматикалык мылтыктын тир мылтык огу алынды. Анын абалы туруктуу дешти мекемеден. Окуя кечээ Кара Суу районундагы Падаван айылына караштуу аймакта болгон. Жергиликтүү жашоочу 6 жаштагы жана 12 жаштагы эки баласы менен дыйканчылык талаасын кайтарып жүрүшкөн. Ал пневматикалык куралды иттердин коргонуу үчүн жанына алып жүргөн. Балдардын улуусу инисин кокустан атып алган. Жабыркаган бөбөктү ооруканага атасы жеткирген. Маалымат булагы Спутник AG. Соңку 1 жылда 130 000 мигрант Кыргызстанга кайтып келди. Акыркы 4 жылда чет жактарга жүргөн кыргызстандык мигранттардын мекенине көбүрөөк кайта баштаганы байкалган. Бул көрсөткүч 2023 жылдын кескин көбөйүп, мурунку жылдарга салыштырмалуу мекенине кайтып келген мигранттардын саны 85%га өскөн. Тактап айтканда, соңку 1 жыл ичинде Кыргызстанга 128 661 мигрант кайтып келди. Бул тууралуу бүгүн Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция саясаты бөлүмүнүн башчысы адиси Элиза Турганалиева биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Бул сандар аталган министрлик Эл Арам миграциялык уюму менен бирге жүргүзгөн изилдөөнүн натыйжасында белгилүү болгон. Бул изилдөө эң көп мигранттар Орусиядан, андан кийин Туркиядан кайтып келгенин көрсөткөн. Кайтып келүүгө биринчи үй бүлөлүк маселелер, экинчи мөөнөтү өтүп калган документтерин кайра жаңылоо себеп болгон. Ата мекенине кайтып келген мигранттардын басымдуу бөлүгү Ош, Баткен жана Чүй областарынан. Алардын 63% эркектер, калгандары аялдар, 70%дан ашууну үй бүлөлүүлөр. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекендештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайбыз. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ЭН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорта, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрации, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде мөөнөтү бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып берет. 1 айда бир базасын текшерип, базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип берет. Байланышы үчүн +79 29 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. 20 сомдон накталай төлөгөн акчаңар автобазанын эсебине толук түшпөй жатат. Мэрия шаардыктарга кайрылды. Бишкек шаарынын мэриясы шаар тургундарына кайрылуу жарыялады. Автобустарда жүрүү үчүн карточка алып, накталай эмес 17 сомдон төлөгөнгө өткүлө. 20 сомдон накталай төлөгөн акчаңар автобазанын эсебине толук түшпөй жатат. Эгер бул көрүнүш улана берсе, 4-5 жылдан кийин азыркы жаңы автобустар дагы мурдагыдай автобустардын мүрзөсүнө айланат. Себеби запастык бөлүктөр өз убагында келип турбаса, оңдоо иштери өз убагында жүргүзүлбөйт. Баш аягы шаарда 1,5 миң автобус тейлейт. Ушул автобустар сиздердин өзүңөрдүн эле акчаңарга сатылып келгенин унутпагыла. Бул автобустар бери дегенде 15-20 жыл элге кызмат кылыш керек. Ал эми шаар тез келип турган тургундар кандай кылабыз? 40 сомдон төлөйбүзбү дегендерге жооп. Силерде карточка алып, мисалы карточкаңарга 100 сомдон баштап 1000 сомго чейин салып койгула да, келген сайын 17 сомдон төлөй бергиле. Ар бир колдонгон учурда гана 17 сомдон кемип турат. Шаарга келгенсеңер, автобуста жүрбөсөңөр, 1 жыл болсо да акчаңар накталай тура берет. Эч ким силердин акчаңарды жеп албайт. Качан гана автобуска түшсөңөр, 17 сомдон кемип турат. Ошондуктан эч кандай ойлонуштун же көйгөй жаратыштын кереги жок деп жазылат кайрылууда. Маалымат булагы аралаш маалыматтар.